Атайын уруш жергесинен ушу биздин чакыруубузга макул болуп, алыс болсо дагы келип, маек куруп берем деп келип атканыңызга ыраазычылык билдирем алгач. Эми сизге бир суроо бар. Башкалар сыяктуу эле, башка талапкерлер өңдө эле сиз дагы ошо Багыт саясий партиясынын курамында талапкер катары катталып, анан ушу мекен жүгүн аркыласам кандай болот деген бир чечимге келип, жакында өтө турган Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкер катары катталып, чечим чыгарып, чоң бир жооптуу саясий окуяга катышып берсем, эл үчүн кызмат кылсам деген инсан ушундай чечимге келет деп ойлоп атам. Ушундай чечимге келүүнүн себеби эмне болду? Анан алгач амандашып алсаңыз болот шайлоочуларыңыз менен. Алдыда катар турган саясий партиялар бар, өзүңүздүн коллегаларыңыз бар дегендей. Рахмат. Саламатсыздарбы? Мен атым Бурулкан Курбанова. Мен ушул партияны тандаган себебим бул Багыт деп аталат. Атына жараша заты дегендей, бул жоопкерчиликти партияга келгенде өтө чоң жоопкерчилик элдерге багыт берүүнү мен ойлодум. Анткени биздин элдер ачык айрым, бир ишти аткарса ушунчалык майын чыгарып жасай турган элбиз. Буларга бир гана кичине багыт берип койсок эле ошол жакшы жолго түшүп калат деген ушундай жакшы ойдомун. Ал эми өзүңүз ушул талапкер болуу максаты эмнеден улам келип чыкты? Анткени канчалык иштерди аткарышса дагы бул элге жакшы багыт бербесе, эл туура жол таппай эле тегеренип атканы көзүмө көрүндү да. Ошондуктан мен бул Багыт партиясын тандаган себебим элге жакшы багыт бериш керек, туура багытты бериш керек. Ошондо биз Кыргызстан, негизи кыргыз журтубуз тез эле оңолобуз деп ойлоймун. Эгерде сиз ушу депутат болуп барып калсаңыз, кайсы маселени көтөрөсүз, кандай мыйзамды алып чыгууга көмөк көрсөтө аласыз? Мен эгерде депутат болуп калсам, бул кандай десем, бүт сөздөрдү, бүт айткан нерселерди бүт болгон ошо мыйзам аткарылышы керек. Жөндөн жөн кагазга жазылып калбаш керек. Айттыңбы, аны аткарышың керек. Ошондуктан жөнөкөй кагазга түшпөй турган, чындыгында боло турган нерселерди мыйзамга чыгарышыбыз керек. Бул бардык нерсени барганда чындыкты, акылдуулукту, билимди алдыга чыгарышыбыз керек. Ушул боюнча көп мыйзамдарды мен алдыга чыгарам деп ойлойм. Сиз эми мына түштүк жергесинде шайлоочулар менен жолугушуп, алардын суроо талаптарын угуп, бир кандайдыр бир эмне кылсам келечекте дагы эмне иштерди жасай алабыз деген бир ойдо болуп турган чагыңыздар. Эмне маселени козгоп атат? Эл сиздерге кандай бир көйгөйлөр менен кайрылып атат? Ушул багытта дагы айта кетсеңиз кичине сөз. Эми түштүк жакта караганда түндүктө деле Кыргызстандын баары эле мигрант болуп кетишти. Жумушсуздук дейт. Мен ушуга дагы жакшы багыт берер элем. Ошо биздин өлкөдө чоң ишканаларды куруп, эч бир адамдар алыска кетпей, алыска бара турган болсо жөн эле саякатка чыга турган болушса деп ойлойм. Буну мен кандидаттыкка коюп атканда эле ага чейин деле ойлонгом. Буларга жакшы жол көрсөтүп, чоң ишканаларды курууга мен түздөн-түз жол көрсөтүп берет элем. Эгерде сиз буга чейин кандайдыр ишиңиз мененби же саякатка барыппы өзүңүз айткандай, чет өлкөдө болуп көргөн болсоңуз, ушу башка өлкөнүн бир жакшы жагдайларын бизге бир жайылта турган, сунуштай турган бир ойлоруңуз барбы? Андай ойлорум абдан көп. Биринчиден эле ошо чет мамлекеттин эң тазалыгы жакты мага. Бул тазалык билбейм. Мен келип чет мамлекеттен келгенден кийин ошо Швейцариянын тазалыгына эчтеке жетпейт деп ойлойм. Тазалыктан башташыбыз керек эң биринчи ошо таза жүрүштү, таза сүйлөштү, таза деги эле бардык нерсе таза болушту үйрөнүшүбүз керек. Ушул мага аябай жакты. Андан кийинкиси бул мындай көңүлдүү токко алмашыбыз керек. Көңүлдүү ток болуп, бардык нерсе бизде Швейцарияда өскөн нерсе биздин Кыргызстанда да бар. Ачкөчтүк болуш керек, өзүмчүлдүк, ачкөчтүк деген сапаттан алыс болгонубуз жакшы деп айтайын деп атасыз да? Ал сапатка эми кандай жетиш керек? Алга только жөн гана билим менен гана жетиш керек. Билимсиз аны сапатка жете албайбыз. Ошондуктан мен багытты бер билимге деп ушунчалык айтып атам, багытты бер максатка деп. Ушул эки сөздү аябай көп кайталап атам. Жакшы, эми мына биз чакан майыбыздын соңуна чыга турган болуп калдык азыр.
Сизге эркин микрофон берели. Шайлоочуларыңызга, талапкерлерге катарлаштырган саясий партиянын өкүлдөрүнө айта турган оюңуз болсо кайрылсаңыз болот. Рахмат. Мен ошол менин талапкерлериме айтар элем, урматтуу талапкерлерим, туура багыт алсаңыздар, бүт баштаган жумушуңуздар, баштаган ишиңиздер, деги эле жашооңуздар оңдолот, оңуна чыгат. Буга мен сөзсүз ишенемин. Анткени көбүнчө эле билимдери болсо дагы бир да багыты жок болсо ордунан жыга албай тургандарды мен көп көрдүм. Калгандагы шайлоого чыккан ошо бизге окшогон кандидаттарга баарына ийгилик каалайт элем. Анткени баарыбыз ушул күрөшкө чыгып аткандан кийин баарыбызда ийгилик болуш керек. Ошо баарына каалайт элем ден соолук жана ийгилик. Жеңишке кайсы партия жетип келсе дейсиз? Эми баарына эле биздин партия жетиш керек, багыт жетиш керек деп ойлойм. Анткени аракетке берекет, аракет кылабыз, жеңишке жетебиз, Кыргызстанды алдыга чыгарабыз деген чоң үмүттөбүз. Эмне болгон күндө дагы чындап эле бир мекенчилдик сезими менен эл үчүн кызмат кылам деп болгон күч аракетин бүт өмүрүн ушу мекенге арнайм дегендер бар да, талапкерлердин арасында. Ооба, бар. Чыныгы чыгаан бир эл үчүн кызмат кылам деген талапкерлер тандалып, депутат болсо экен деген тилек менен ушу маегибиздин соңуна чыгалы. Сизге рахмат. Рахмат. Ийгилик болсун. Рахмат чоң.